Арбаңыздар, кийинки биздин тема бул бизнес модельдөө. Бизнес модельдөөнүн түрлөрү бар, бирок биз деген Lian Canvas бизнес моделин силерге тартуулайбыз. Эң негизгиси бул бизнес модель 9 ар кандай сегменттен турат. Эң биринчи сегменти бул негизги көйгөйлөр. Силер жанагы биринчи эмпатия кылып, анан ошол жактан тандаган 3 негизги көйгөйдү ошол жака чыгарасыңар. Анан ошол эле идеация негизиндеги чечимди кийинки сегментине коесуңар. Дагы аябай маанилүү нерсе бул орусча айтканда конкурентное преимущество деп коебуз. Бул деген силердин конкуренттик баягы өзгөчөлүгүңөр. Мисалы, ошол силердин рынокто кайсыл, мисалы, кандай конкуренттериңер бар, бирок башка өзүңөрдүн конкуренттериңерге караганда силер эмне өзгөчөлүк тартуулайсыңар? Ушул бизнес идеяңар аркылуу ошону силер так өзүңөргө андыктап, ушул жерге жазып алышыңар керек. Кийинки сегменти болсо, бул силердин конкуренттик өзгөчөлүгүңөр жана баягы көрүнбөгөн өзгөчөлүктөр да. Мисалы айталы, эгерде конкуренттик өзүңөрдүн өзгөчөлүгүңөр ошол эле Элнуранын кейсин алсак, эгерде мисалы ал ошол өзү жакшы билет, ошол үйрөткөн аркылуу өзүн баягы акча табат жана ошол эле убакта өзүнө бир иштеген ошо кыз келиндерди тартып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул анын өзгөчөлүгү. Ал эми скрытое преимущество деген баягы көрүнбөгөн өзгөчөлүктөрү болсо, ал мисалы айталы ошол айылда Элнурадан башка мисалы технологиясын билген адамдар аз болгондуктан аны көрүнбөгөн ошо өзүнүн негизги өзгөчөлүктөрү деп айтсак болот. Кийинки сегмент болсо, бул силердин канчалык мисалы кайсыл каналдардан кайсыл мисалы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып силер ошону жайылта аласыңар. Бул жерден силерге абдан жакшы баягы жардамчы болуп, ошол эле санариптик инструменттерди айтсак болот. Аны кийинки видеодон көрүп алсаңар болот. Кантип кайсы каналдар аркылуу ошо силердин жергиликтүү, мисалы силердин кардарларга кантип жеткизесиңер, кантип ошол сатууларды кыласыңар, ошол каналдарды так түшүнүп, аныктаганга абдан мындай бир маанилүү жол силерге өзүңөргө түзүп алсаңыздар болот. Кийинки абдан дагы бир маанилүү нерсе, бул абдан маанилүү. Биз аны орусча айтканда ключевые метрики деп коебуз. Кыргызча бул эң негизги метрикалар, бул индикаторлор. Кантип силер мисалы бир этаптарды өткөндө кандай инструменттер менен силер аларды баалоо кыласыңар. Мисалы, муну өттүк, мисалы бул мынча, мисалы айталы 3 айдан кийин биз мындай көлөмгө жетишибиз керек, мындай киреше алышыбыз керек, мисалы акча агымдары мындай болуш керек деген ушул метрикаларды өзүңөргө ошол каржылык план түзгөндө ошол жака кошосуңар. Анан дагы бирден бир маанилүү метрикасы бул мисалы өзүңөрдүн кандай кардарлар менен иштейсиңер. Мисалы ранние пользователи, поздние пользователи деген бар. Бул деген баягы аябай жөнөкөй сөз менен айтканда бул баягы силердин жылуу кардарлар, бул баягы силер тааныган, билген адамдар, баягы биринчи ошолорго өзүңөрдүн продукцияңар болобу, кызматыңар болобу, биринчи саткан кардарларыңар. Ал эми канчалык сапатта ошо өзүңөрдүн продукцияңар болобу, кызматыңар болобу, канчалык жакшы кылсаңар, ошончолук ошол кардарларыңар канчалык башка муздак кардарларды алып келет, в кавычках. То есть абдан маанилүү нерсе, силер биринчи кимге сатасыңар, анан кантип башка кардарларды өзүңөргө тартасыңар. Ошол нерсенин баарын тең өзүңөргө жазып чыкканга абдан маанилүү. Кийинки акыркы 2 сегмент бул силердин чыгаша жалпы структурасы, чыгашалардын бир жагы болсо өзүңөрдүн кирешеңерди. Кантип силер ушул бизнес идеяңар аркылуу ушул кирешеңерди алып келесиңер. Бул сабак тууралуу азыр ушул бизнес модель силердин экраныңарга көрүнөт. Ушул бизнес модельди толугу менен толтуруп чыгасыңар. Өзүңөр ошонун баарын талкуулап, өзүңөр бүт баарын тең жазып чыккандан кийин жалпы өзүңөрдүн бизнес моделиңер пайда болот. Ошон үчүн бул тапшырманы дагы кийинки кадам катары биз дагы ошол аркылуу бааласак болот. Баарыңарга тең ийгилик каалайм.
кийинки темабыз болсо ушул каржылык пландоо боюнча дагы сөз кылабыз. Баарыңарга ийгилик.